Урматтуу Алмазбек Акынжанович, сиз кечеги өкмөттүн жыйынында айттыңыз да, өкмөт ОЗП боюнча маселени эмки жумада комитетке киргизет, аркы жумада палатада талкуулайбыз депчи. ОЗП деген сөз эки гана нерседен турат. Осень, зима деген. Анан осень ортолоп калганда, октябрга жетип калганда алардын даярдыгын караштырганчалык кажети бар. ОЗПны биз августта карашыбыз керек болчу да, даярдыктан. Бүгүнкү күндө биз алардын даярдыгын эмес, чабалдыгын карашыбыз керек. Мына 1-2 күн суук болду, кыламык кар жаады, ОЗП нөл экени билим калды. Болот деген суу болгон жок, толот деген токтогул толгон жок, топ базада көмүр жок, толгон элде көңүл жок дегендей эле да. Эчтеке жок. ОЗП нөл. Жетекчилердин жеке жоопкерчилигин карай турган мезгил жетти да. Анан ал ортодо айрым массалык маалымат каражаттарында айтылып кетпеди, Ширшов келиптир, тиги менен бул менен жолугуп чыктыр депчи. Ширшовдун киргенде чатак эмес. Ширшовдун схемасы киргенде, кептин бардыгы. Кеп Ширшовдун таманында эмес, кеп Ширшовдун заманында. Кеп Ширшовдун кадамында эмес, кеп Ширшовдун адамында. Мына Ширшовдун убагындай верный отключение башталды. А булар аны плановый отключение атап алышты. Ким ишенет? Азыр чүйдүн жарымтасы сөз жок бүгүн, 7-октябрда. Мен эртең менен карадым Север электромкон. Верный отключение. Ремонт эт, ремонтту июнь, августта кылат, ОЗПга даярдыкты. Шу күзүндө кылабы, кыш түшкөндө кылабы. Өздөрү айтышып атат, биз жөн эле имитация кылып атат. Анан эми мен түшүнбөй койдум да энергетиканын жетекчилеринчи. Бири туруп алып айтты, кышында свет өчпөйт дейт. Бири туруп алып айтты, жок, түнкү шамдарды өчүрүш керек, саат 10дон кийин ненормальный адамдар көчөгө чыгып атат деди. Кайта ненормальный болуп өзү буйругун жок кылды. А кече министрибиз айтты, биз Тажикстандан электр энергиясын импорт кылып алып жатабыз. Бир күндө 1 миллион киловатт алып атабыз деп өз айтты. Анан кийин эле ненормальный болуп туруп тажиктердин энергетика министри айтты, биз маалыматты каткан жокпуз, биз кыргыздарга энергетика саткан жокпуз деди. Ал ортодо ажабызды айтты, ол дагы ишенип. Биз ОЗПны көрдүк да, ОЗПга өкмөт нөл экен. Улукбек Асаминович өзү айткан, персональный жооп бересиңер деген. Вот ошолордун жоопкерчилигин карашыбыз керек. Жоопкерчиликсиз мамиле кылды. Булар кышка кам көрбөй, кадрларга кам көргөн. Бүтүндөй снабжение бардыгы начальниктерин алмаштырган болчу. А бүгүн болсо ошонун запкысын эл тартып атат. Мына көмүр жок, свет жок. А свет жок болсо жаңырышта да суу да жок да. Үшүгөнгө шишиген болуп, эл элеңдеп калбады. Атам экөөбүзгө бир кыштан кантип чыган бул кыштан деп. Көмүр таппай, элдин баары көчөдө калбады. Анан каякта кышкы болгон даярдыкты карайбыз өкмөттүн. Өкмөттүн чабалдыгын караш керек да, жанагы энергетика тармагындагы эрксиз адамдардын баарын кызматтан кетириш керек. Биз ошону карап, жогорку кеңеш токтом токуп, президентке сунуш кылышыбыз керек. Алар даяр эмес экени кечеги бүгүнкү күндөр көргөзүп койду.